Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Максут Маккамоолу. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бул чыгарышта Баткен шаарындагы борбордук базарда азык-түлүктүн баасы боюнча бир аз сурамжылоо кылабыз. Андан эмесе бул чыгарышты акырына чейин көрүңүздөр. Азыр сурап көрөбүз, азык-түлүктүн баасы канчалык деңгээлде кымбат, канчалык деңгээлде арзан, баарын азыр билебиз сиздер менен чогуу. Мен азыр Баткен шаарындагы эски автобазада жайгашкан продукта базарында жүрөм. Январдын 21-и 2022 жыл. Бүгүн жума. Жумаңыздар маалек болсун. Жума күнү адаттагыдай дал ушул жерде оптом базар болот. Бир четтен азыр сурап билебиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Кандайсыз? Сизди тартпадым. Макул. Кебир сатуучулар чындыгында камераны көргөндө бир аз сүлдөнүшөт. Тартпайлы кой деп сурайт. Азыр бул жерде анардын баасын караңыздар. Анардын баасы 100 сом болуп калыптыр. Кивилер 130 сом. Ал эми лимон, мандарин, бул жакта мандарин 70 сом, лимондор 5 түгү 100 сом. Кандайсыз, жакшысызбы? Содаңыз берсин. Анар каяктыкы? Анар Өзбекстандыкы. Урматтуу көрүүчүлөр, Баткенге Өзбекстан менен Тажикстан эки өлкө чектешет. Өзбекстан жакын болгон үчүн көптөгөн азыркы учурда азык-түлүктөр Өзбекстандан келип жатат. Нолор даяр салат го жа? Канча, 50 сомдон ба? Мына зелендер канча зелен? 5 сомдон. 5 сомдон, а? Зелен да Өзбекстандыкпы? Банан 25 сом. Жакшы, содаңыз берсин. Мынакей. Азыр дагы айланып көрөбүз. Бул базарда негизинен бир аз шартты түзүп койсо болот. Базардын жетекчилери, бир аз түзүп койсо жакшы болот эле. Мына жерде жумуртканы сурап коелу. Шеф, кандайсыз? Тукум канча тукум? 290 сом. Бир блогу 290 сом. Жанагы эме Аксайдык эмеспи? Аксайдык, Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жерден басым жасап кетем. Баткендин Аксай айылында, чек арага чектеш айылда дал ушундай тукумду өндүрө турган атайын бир фирма ачылган. Баткенде дүкөндөрдөн 90% демек ошол телейт тукум менен. Бул жерде мынакей пловко кошо турган зире. Зиренин стаканы менен баланабы канчалык калат? Стаканы 50 сом, кичинеси менен катасы 100 сом. Мына чоңу 100 сом, кичинекейи 50 сом, а? Жакшы. Бул жерде жаңгак 150 сом. Баткен жаңгагы? Баткендик, Жакшы, содаңыз берсин. Азыр бул жерден дагы сурап көрөбүз. Мынакей Баткендин кылкандуу күрүчтөрү, алышылары. Кандайсыз же? Жакшылыкты, содаңыз берсин. Так, күрүчүңүз канчадан? Күрүчтөр канча 120. Апкандыкы кайсы? Нол бар? Бул 120 сом, а? Ак турпак күрүчү барбы? Бар, ак турпактын мына высший ак турпактын эң таза күрүчү. Көрсөтүп коюңчу. Аш сон болот, Аш канча суу куйса көтөрөт. Канча суу куйса көтөрөт, 120 сом дедиңизби? 110 сом. 110 сом, килограммы. Бул ошондо мына ак турпактын баягы эң высший сорттору же? Высший, мына шүрүчү высший сорт. Мына караңыздар, Баткендин күрүчүн жесеңдер, өзгөнүкү жолдо калат. Чындыгында мактап айта турган. Азыркы учурда Кыргызстанда өтө бренд болуп таанылып кетип жаткан мезгили. Таза күрүчтөр 65тен. Бул кыска күрүч, Булар 65тен калтасы. Ак турпактыкы бул дагы. Кичине сынып кеткен ого, эми калта күрүч. Бир аз сынган, кыскараак күрүч, бул 65 сом экен килограммы, караңыз. Наргылар 100гө 3 келеден. Максимум шөйлө. Эже айтып кетпесизби, былтыркы жылга караганда күрүчтүн баасы кандай азыр? Ошондой эле. Эч өзгөрүү жок, кымбаттаган жок, Жок, кымбаттаган жок. Эң алды 120 энди. Былтыр деле ошондой эң алды 120 болгон да? Быйыл ошондой эле көтөрүлгөн жок.
Жакшы. Демек, продуктада азыр күрүчтүн баасы көтөрүлгөн жок, а? Күрүчүбүз көтөрүлбөдү өзү. Алганы кымбаттады. Алган бардыгы көтөрүлдү. Алган бардыгы жакшы. Жакшы. Мына жерде чеснок сурап коелучу. Чеснок канча болду? 300 сом килограмм, а? Чеснок килограмм 300 сом. Базарны берсеңже, рахмат. Алабыз азыр. Жүзүм чыгып турган жүзүм. Жүзүм каяктыкы же? Билбейм. Канча килограмм? 100. Жүзүмдүн баасы 100 сом, а? Жакшы. Жүзүмдүн килограммы 100 сом болуптур. Азыр могул жерде капустаны да сурап коелу. Капустага жакшы көргөндөр болсо караңыздар. Капуста канча болду же? Килосы 60. 1 килограмм 60 сом, а? Ушу бир данасы канча? 1 килограмм чыгып калат? Чыгат, а? Жакшы. Өзүңүз өстүрөсүзбү баткенди? Бул 50 сом, а? Мына жана салатка кошо турган башкача түрү экен бул, а? Банандар канча? Банан 25-30. Эже мына жүзүм каяктыкы? Өзбекстандыкы. Өзбекстандыкы, а? Канча килограмм? 120. 120 сом. Bizden verelim. Жүзүмдүн баасы. Алманы сурап койчу. Алма канчадан эже? Alma 3 kilogram üstü. Bunlar 4 kilogram. Mo жашылдары 100 сомго 4 килограмм, 25 сомдон. Бул 30 сомдон болуп калат, 3 килограмм болсо. Жакшы. Азыр могул жерде суу майды да сурайбыз. Май боюнча бир аз кымбаттады деген сөздөр көп. Кандай сиз жакшысызбы? Канчадан майларыңыз? Майлар ошо кармаганың 350 сом. Кой мен көрсөтпөй эле коям. Сизди көрсөтпөйм. Мына авангард бул канча литр? Ол 2 кило 100 грамм чыгат. 2 килограмм 100 грамм чыгат. Ошондо бул 350 сом дедиңиз? 350 сом. 350 сом. Так, могул жерде алтын деген бул кандай? 630 сом. Бул Кыргызстанда эле өндүрүлөт? Жок, Казакстан. Казакстанда 630 сом, бул 5 литр, а? 4 килолук. 5 толук чыкпайт. 4 килограмм 630 сом. Май кымбат жыныңда. Эже 1 литр май канча болуп калды азыр? 1 литр куюлбай калды. Күн суук. Туура куйбай калды, азыр сизден көрбөй атам. 150ден куй беребиз. Канчадан? 150. 150 сомдон, 1 килограмм, а? Литри. Килосы ham 150 литри. Литри 150 сом. Мына доня канча доня? Мына 780 сом. 5 килограммдык. 5 литр. Мына 5 литр экен 780 сом. 600 чыгат. Май арзандайын дейби эже? Арзандаган ушудан мындан ашык кандай арзандай? Арзандаган сол. Өзүбүздө Кыргызстанда май барбы? Мен билем, мен бултура 2020-жылдары могул доняны 380 сомго алаттым. 350-ден сатканбыз. 350 сомдон сатып жүргөн. Азыр муну караң. Эмеден мурун да бол. 2 эсе кымбат. Не себептен деп ойлойсуз азыр? Жок да, кымбатчылык бар жолу кымбатчылык да. Картошка менен 40 сом болуп атпайбы? Картошка 40 сом ба? 40 сом картошка. Азыр Картошка жебейсиңби барат дейм? көрөм. Бар жолу кымбатчылык азыр. Эми сиздин пикириңизде кандай? Кымбат болгону жакшыбы же арзан болгону? Бизге арзан болгон жакшы. Эл үчүн арзан болгону жакшы. Арзан жакшы да. Арзандатып кеп койсо жакшы болот го. Эми бизге колдон колго өткөндөн кийин кымбат болот да. Колдон колго өткөндөн кийин кымбаттап кетет. Жакшы, рахмат эже. Мына 780 сомго чейин чыгып кетиптир баасы. Караңыздар, майды. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бул продуктанын арзан болгону эл үчүн жакшы. Албетте бул боюнча бир аз чара көрүш керек, арзандатыш керек. Өзбекстанда мен жакында маалымат алдым, кошуна өлкөдө. Аябай продукт арзан. Бирок эт кымбат, бензин да кымбат. Себеби аларда көбүнчө өздөрү өндүрүшөт. Биздин рынокто болсо башка жактан сатып алышат көпчүлүк. Мисалы үчүн жана майды көрдүңүздөр, майды Казакстандан алып келип атышат. Казакстандан келген үчүн транспорт каражаттары бар эсептеп туруп, демек ушундай кымбат болуп жаткан мезгили. Могул жерде сон алмалар чыгып тур. Кандайсыздар эже? Жакшысыздар? Алма канчадан? Алма 40 сомдон. 40 сомдон. Бул не сорту кандай? Семеренка. Семеренка алма 40 сомдон, а? Өзүңүздүкү? Огородто, Баткенде эле өстүрөсүзбү? Көрүңүздөр, Баткендин алмасы. Эң жакшы алмалар. Баткендин Карабулак деген айылында алманын өтө түрү көп.
жакшы өсөт алма. Негизи Кара Булактан алма алып келип саткандар көп базарда. Бул жерде азыр урматтуу көрүүчүлөр картошкалардын баасын билебиз. Так, могу сергөп турган картошканын баасы 35 сом экен. 35 сом болсо 100 килограммга, 100 сомго 3 килограмм. Пияздын баасы 5 килограммы 100 сом, 20 сомдон. Кызылча 40 сомдон. Turptun baası 20 somdan. Saviz 25 somdan. 4 kilogramı 100 som. Qanday siz yaxshimi? Savizin iki türü birdeyle bağda, kızılda sarısı. Bası birde ya. 100 som 14 kilogram ha. Yaxşı. Qayıqdıq saviz? Sarısı Aydarken, kızılı Özbekistan. Kızıl saviz Özbekistan'daki, sarısı Aydarken'deki. Öz-özden ha. Aydarken saviz yaxşı deydi. Картошка мына караңдар, Айдаркен картошкасы. Айдаркен картошкасы 1 килограмм 35 сом. Biraz кымбат жа быйыл. Кымбат. Көрүңүздөр, картошка бул жерде түптүн баасы 20 сом экен. Картошка пияз дагы деле biraz кымбат. Пияз 20 сом, ладно, арзаныраак, бирок чындыгында картошканын баасы кымбатыраак. Негизинен мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул көрсөтүүдөн негизги максатым элдин үйдөн чыкпай отурган адамдар бул чыгарышты көрүп, базар баасына бир аз кызыктар болсо, андан сырткары мен урматтуу көрүүчүлөр сиздерге суроо салгым келип жатат. Эмне себептен бизде Кыргызстанда анын ичинде эң негизги Баткен жергесинде эмне себептен азык-түлүк кымбат? Ким кандай ойлойт, комментарийге жазып, ой пикир калтырып кетсеңиздер болот. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.